ошол коронавирус инфекциясынын баягы пандемиясы башталгандан баштап эле бизде баягы дарыгерлерди окутуу программалары жүргүзүлүп атат да, мындай тынымсыз. Ошол КГМ-ИПКда атайын онлайн платформалар бар. Ошонун негизинде улуттук тренерлер деп коелу, биздин мугалимдер, алдыңкы адистер окутууну жүргүзүп атышат. Ошол баягы Минздравдын алдында бекитилген протоколдордун негизинде да. Мына бүгүнкү күнү 4-чү протокол бар. Ошол боюнча окутуулар уланып атат онлайн режимде. Бирок биз азыр мына мындай ушул бүт Кыргызстанда, бүт региондордо, бүт биздин баягы ошол ооруларды дарылап аткан дарыгерлердин билимин жогорулатыш максатында азыр биз мындай айылдарды, ошол региондорду кыдырып, анан баягы жакшы мындай бир сапаттуу дарылоо система түзүлүш үчүн мындай офлайнда окутуп баштадык да. Негизги баягы биздин идея бул мультидисциплинардык командаларды түзүү. Ошол мультидисциплинардык командалардын ичине көп тармактуу адистер кирет да. Мисалы, инфекция оорулары адиси, реаниматологдор, пульмонологдор, кардиолог, акушер-гинеколог, педиатр, үй-бүлөлүк дарыгерлер жана башка адистер да. Ошол максат ошол ар бир региондо мындай тажрыйбалуу, билимдүү, жакшы мындай дарылай алган адистер болсо деп атабыз да. Биз азыр баягы улуттук тренерлер, анан координатор ушул башкы пульмонолог, башкы инфекциялык оорулар дарыгери, анан башкы реаниматолог, саламаттык сактоо министрлигинчи биз ушул үчөөбүз жана башка улуттук тренерлер аралашат. Анан биз ошо бүт республиканы мындай айланып чыгабыз да, барабыз, дарыгерлер менен жолугабыз, ошол командалар менен отуруп кандай дарылоо ыкмалары бар, кандай жардам бере алабыз, аппараттар менен кандай иштеш керек. Иши кылып баардык маселени ошол жактан мындай отуруп, мына офлайн режимдечи. Анан ошол жана командалар менен биз иштеп, андан тышкары консультация кылып оорулардычы, ошолорду көрүп, анан чогуу да мындай тажрыйба болуш үчүн, мындай бир жакшы баягы мындай билим, жанагы практикалык навыктар болуш үчүн ушундай азыр биз ишти баштадык, буюрса улантабыз. Биринчиден көп мындай офлайн режимде, бир залда көп киши чогулта албайбыз. Чек бар да, биздин ошол жана мультидисциплинардык топтордо 20-дан ашпаган дарыгерлер, тандалган дарыгерлер да. Биз бардыгын эле каалагандарды ал жака чакырган жокпуз. Мына жана ошол коронавирус инфекциясы менен иштеген, мындай тажрыйбасы бар, ошол башкаларды окутканга дагы мындай эптүү, ошол боюнча дагы тажрыйбасы бар мындай дарыгерлерди биз чакырып атабыз да.